Быйыл Кудайга шүгүр мына 10 килограммдан ашса кеме жок. Мелис Касымов Баткен районунун Боз Адыр айылынын тургуну. Ата кесибин аркалаган багбан акыркы 2 жылдан бери дарбыз өстүрөт. Учурда терим маалы. Уш собанын алдында пружина сыяктуу антем болот экен. Ошол кургайт, ошондо дарбыз пишти деп эч коркпой үссө болот. Эми ГМО минералдык удобрениялери пишкан дарбыз менен койдун кыгыга пишкан өсүмдүк башка болот экен. Дарбыз даамдуу жана ширелүү болуш үчүн эң ириде сугаттан аксатпоо керек дейт багбан. Ал эми бул аймакта сугат тартыштыгы курч маселе болгондуктан 2 жыл мурун талаасына тамчылатып сугаруу тутумун орноткон. Бакылгандан кийин астыны изилдедим, андан мындан сурадым. Биздин Бишкекте кеңири таралыптыр. Биз Баткенге али келе элек. Мен былтыр баштагам тамчылатма сугарууну. Тамчылатма сугаруу бул бир аз баштапкы чыгачасына чыдап койсо бул өтө эффективдүү. Ушул жерде бир 6 гектар жер баары деме тамчылатма сугаруу подпленка. Мисалы 6 гектар жерди иним экөөбүз сугарып атабыз. Болбосо буга көп жумуш күч керек, сугач керек. Мына арыкта сугарып келип кетме менен сугарыш керек. Бул андай эмес. Кеңири бая көргөндөй эле кранмен ачасың, өтө эффективдүү. Талыкпаган эмгек жана изденүүнүн арты менен каарманыбыздын талаасы учурда түшүмгө толуп турат. Күн сайын 1 же 2 рет жеңил унаасына толтуруп дарбыз жыйнайт. Күндө 1 машина, 2 машина, үлгүрсөм 2 машина, болсо 1 машина сөз айылга барып сатамын. Өзүнүн айылдан артпайт. Былтыргы анчалык түшүм болбоду, бирок чоң болбосо дагы даамы жакшы экен. 100 000 тегерегинде неме киреше алдым. Быйыл Кудай калса энди шуга экесе деп болжолдоп турам. Эми бул кырманда Кудайым өзү берекесин берсин, эми көрөбүз эми. Айыл чарба адистеринин айтымында өлкө аймагында болжол менен 5000 гектар аянтта тамчылатып сугаруу тутуму иштеп жатат. Бул ыкма сууну үнөмдүү колдонууга өбөлгө түсүп, түшүмдүүлүктү арттыруу менен жаңы жерлерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берип келет. Кундуз Жорубекова, Назгүл Абдрахманова, Абдраш Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.